Бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасындагы топонимика жана эстеликтерди каттоо секторунун ишин кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн негиздөөчүлөрүнүн аллеясында сиздерге айтып берем. Азыркы учурда аллеяда 13 мамлекеттик негиздөөчүлөрдүн бюсту орнотулган. Андан сырткары бир эстелик орнотулган. 2016-жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн буйругу менен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик коомдук ишмери Турдукан Усубалиевдин эстелиги архитектуралык көркөм талаптарына ылайык эң акыркы бюст болуп орнотулду. Негиздөөчүлөрүнүн аллеясы 1996-жылы Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен түзүлгөн. Бул жерде бардык бюсттардын көлөмдөрү бирдей болушу керек. Трапеция түрүндөгү аянтта боз граниттен 2 метрдеги бийиктиктеги постамент, 1 метр бийиктиктеги бюст орнолушу керек. Андан сырткары общий жалпы бийиктиги 3 метрди түзүшү керек. Бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасы тарабынан ар бир Бишкек шаарындагы эстеликтерге коргоо күбөлүктөрү берилет жана ар бир памятник бюсттары текшерилип, ар бир 5 жыл сайын коргоо күбөлүктөр берилип турат. Кыргызстандын көрүнүктүү ишмерлеринин ысымдарын түбөлүккө калтыруу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2013-жылдагы токтомунун негизиндеги Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы Кыргыз Республикасынын көрүнүктүү ишмерлеринин ысымдарын түбөлүккө калтыруу боюнча комиссиянын жобосуна ылайык жүргүзүлөт.